Урматтуу мекендештер, мына абдан жакшы бир анализ келди. Мен ушул жерден сиздерге көрсөтүп коеюн деп атам. Так, мына караңыздар. Бир эле жерде мына мондай бир микроорганизм жашап атат, монда бирөө турат. Мунун ичинде бирөө мындайынан турат, бирөө мындайынан турат, бирөө мына караңыздар. Бир эле жерде 3-4 микроорганизм жашап атат. Бул өзүнчө микроорганизм. Азыр мындан тышкары дагы көрсөтөм. Мына микроорганизмди караңыздар. Так, дальше кеттик. Много грибки деген микроорганизм мынакей. Так, дальше кеттик. Мынакей булар болсо соли мочевой кислоты деп коет. Өтө иштебейт, туздар до конца эрибей атат. Так, дальше кетели. Мынакей дагы. Мынакей микроорганизм. Так, мен азиз абдан жакшы бир жерлери бар, ошол жерди көрсөтөйүн. Так, мунуну караңыздар. Эритроциттин ичинде паразит жатат. Бир курт жатат мына. Ошол эритроциттин ичинде тамактанат да, анан сыртка чыгат. Так. Соли мочевой кислоты, туздар. Эми мунуну караңыздар. Мунугу хилоз деп коет. Бул май бүртүкчөлөрү. Май бүртүкчөлөрү. Бул ушуну карап эле мен айтат элем да, холецистит, панкреатит болуп ооруйт. Бул жаш эле кыз, 17-18деги кыз, 19дагы бар. Мына өтө иштебейт, жеген тамагынын майлары эрибестен май бүртүкчөлөрү боюнча турат. Так, жаштардын арасында эмне үчүн оору көп болду? Потому что булар жаштыгынан эле мындай неме жешти да, химикатты көп жешти мынакей. Мына жерде мындай бирөө жатат мынакей. Мына бирөөнүн башы көрүнүп турат. Так, мынакей дагы. Мынакей могу жерде карагыла абдан жакшы картина турат. Мына. Бул өзүнчө, бул өзүнчө. Бул өзүнчө. Көрдүңүзбү? Туздар. Мындай кылсам, мына хилиоз, мына май бүртүкчөлөр чыгат, мындай кылсам. Кайра ичине өзгөртсөм, мынакей. Могу жерде бир простейший жатат. Мына простейший, мына курттар эритроцит ичинде. Мына курт, мына өзүнчө бир паразит. Өтө организм кыйналып калган. Өтө кыйналып калган. Себеби деген карагыла, мынакей, мына эритроцит ичинде паразит жатат. Бул өзүнчө, мына паразит, туздар, мына майлар. Мынакей. Хилиоз. Бул аппарат мен айткан темнопольный микроскоп деген микроскоп, муну менен мынакей дагы курттар эритроциттин ичиндеги. В основном бул пациентканы паразит басып кеткен, эме чоңоюп кеткен, бес тамыры бир аз чоңоюп кеткен. Себеби деген мына ушул паразиттердин, туздардын, майлардын эсебинен кан коюланып кетип, кан лишний нерсени чыгарып берейин десе чыгарып бере албайт. Мына, пожалуйста, туздар, мочевой кислота деп коет. Так, мынакей дагы, мына абдан картина абдан начар да, мына көрдүңүздөр, мына ичинде дагы курттар жүрөт, мына эритроциттин ичинде майлар жүрөт. Бир поле зрение деп коет да, мындай бир телевизорду мындай ачканда эле ошол жерде эле нечен деген абдан начар. Много грибки болот, много да грибки болот. Мына ичинде курттар жашап атат. Бир поле зрениеде эле канча деген микроорганизм жашап, мынакей муну дагы, мына караңыздар. Бизде микроскоп 100 эсе көтөрүп берет башка лабораторияда. А биздин микроскоп 2000 эсе көтөрүп берет. Башка лабораторияда эритроциттердин количествосун эсептейт. 1, 2, 3, 4 многону дагы эритроцитке эсептеп кетет. А биз 2000 эсе көтөргөндө мунун башы бар экенин көрүнүп, көрдүңүздөрбү? Адамдын ичинде микроорганизм жашап атканын көрөбүз. Так, бул да өзүнчө бир микроорганизм. Мынакей көрдүңүздөрбү? Поле зрение деп коет. Бир телевизорду ачканда эле или хилиоз, мынакей, караңыздар, мынакей, май басып кеткен. Или бир паразит жашап атканын көрүп атабыз. Мынакей ичинде, мына караңыздар, абдан эритроцит ичинде, мына көрдүңүздөрбү куртту мына. Абдан
явно көрүнүп турат. Эми кичине резкость өзгөрсө, мына хилоз, мына майлар. Бул деген крик ап помощь, организм кыркырып атат. Кокуз, бул май, кандын ичинде майды куюп коюп эле көп майдын бүтүчөлөрү жүрөт. Эчтеке эрибей атат. Организмге жакшы кычкылтек муралар алып бара албай атат деп организм кыркырып атат. Андан тышкары мына кандай деген курттар, эмне деген мына лейкоцит иштебейт. Лейкоцит иштебейт. Так, эми дагы бир могу жерде да бир картина бар, ушуну көрсөтүп коеюн. Так. Мына караңыздар. 18-19 кыз. Карап коңуздар. Кандын ичинде майды карагыла. Мына ушу бир эле адамдын кандын ичинде майларды карагыла. Муну май бүртүкчөлөрү деп коет. Хил деген киши тапкан үчүн хилоз деп коет. Мына карагыла. Мына. Бул страшно. Бул мынакей организм кандын ичинде май жөн эле эрибей эле жеген тамак, жир деген нерсе өт иштебеген үчүн иге артында бир ултуңда бир микроорганизм жашап атат. Мына бул абдан крик ап помощь, бул организм кыйналып атат, өтө кыйналып турат. Демек биз буга жардам беришибиз керек.